жарандар Кадырбеков Мусаевичтин жана Табалдиева Клара Өмүркулованын Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна кайрылгандыгы, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 403 беренесинин 4 бөлүгү, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 58 беренесинин 4 бөлүгүнө жана 23 беренесинин 3 жана 5 бөлүктөрүнө дал келбегендиги себеп болду. Берилген кайрылууну иликтеп чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши келтирилген жүйөлөрдү негизсиз деп жана арыз ээсинин талаптары төмөнгүдөй негиздер боюнча канааттандырылууга жатпай тургандыгын белгилейт. Биринчиден, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 37 беренесине ылайык мыйзамда белгиленген мөөнөттө негизди жооп берүүгө милдеттүү болгон мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына ар бир адам кайрылууга укуктуу. Конституциянын 61 беренесинин жоболоруна ылайык ар бир адам өзүнүн Конституцияда, мыйзамдарда Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктук жалпыга таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган укуктарын жана эркиндиктерин сот аркылуу коргоого кепилдик берилет. Ар бир адам мыйзам тарабынан тыюу салынбаган бардык жеткиликтүү ыкмалар аркылуу өз укуктарын жана эркиндиктерин коргоого, ошондой эле бузулган укуктардын калыбына келтирүүсүн камсыз кылууга укуктуу. Ошентип, Кыргыз Республикасынын территориясында ар бир адам өзүнүн укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарга, анын ичинде сотко кайрылууга, ошондой эле алардын чечимдери боюнча жогору турган органдарга кайрылууга укуктуу. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин жоболоруна ылайык кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн тартиби, анын милдеттери жана принциптери, ошондой эле процесстик аракеттерди жасоонун тартиби жана аларга даттануу аталган кодекстин жоболору менен белгиленет. Кылмыш жаза сот өндүрүшүн тартипке келтирүү үчүн Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинде процесстик аракеттер, аларды жүзөгө ашыруу жана аларга карата даттануу менен кайрылуунун процесстик мөөнөттөрү сыяктуу институттар караштырылган. Процесстик мөөнөттөрдүн түшүнүгүнүн аныктамасы Кылмыш жаза процессуалдык кодексинде караштырылган эмес. Бирок ушул кодекстин контекстинен процесстик мөөнөт тигил же бул аракет жүзөгө ашырыла турган же тийиштүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын же алардын кызмат адамдарынын аракеттерине даттанууга берилген убакыттын мезгили экендиги келип чыгат. Процесстик мөөнөттөр институту процесстик аракеттерди негизсиз созууга жол бербөө жана ишке катышкан тараптардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу максатында процесстик аракеттерди жүзөгө ашыруунун тартипке келтирүүгө багытталган. Себеби процессуалдык мөөнөттөрдү белгилебестен кылмыш иштерин тергөө жана соттордо кароо мөөнөтсүз жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул жагдай жеке адамдардын укуктарына да, бүтүндөй кылмыш жаза сот өндүрүшүнө да терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Убакыт боюнча чектөө болбосо, Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 6 беренесинде белгиленген кылмыштарды тез жана толук иликтөө, ошондой эле мыйзамсыз айыпталган же соттолгон учурларда күнөөсүздү токтоосуз жана толук реабилитациялоо сыяктуу кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн милдеттери ишке ашпай калуу тобокелчилиги келип чыгат. Ошентип, ишке катышуучу жактардын укуктарын камсыз кылуу, ошондой эле кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн көйгөйлөрүн натыйжалуу чечүү үчүн процесстик мөөнөттөрдү белгилөө жана сактоо зарыл. Үчүнчүдөн, Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 137 беренесинин 3 бөлүгүнүн жоболоруна ылайык, эгерде даттануу, өтүнүч же башка документ мөөнөт бүткөнгө чейин тапшырылса, анда мөөнөт өтүп кетти деп эсептелбейт. Кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 138 беренесинин жоболоруна ылайык, процесстик мөөнөттөр ушул кодексте каралган учурларда жана тартипте гана узартылышы мүмкүн. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 403 беренесинин 1 бөлүгүнүн жоболоруна ылайык, даттануу же сунуш берүүнүн мөөнөтү жүйөлүү себептен улам өткөрүлүп жиберилген учурда даттануу же сунуш берүүгө укуктуу адамдар өкүм, ошондой эле сот чечимин тергөө судьясынын токтомун чыгарган сотко өткөрүлүп жиберилген мөөнөтү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч билдире алышат. Даттанууну же сунуштаманы берүүнүн өткөрүп жиберилген мөөнөттүн калыбына келтирүү үчүн негиз болуп төмөнкүлөр саналат. Биринчиден, соттук отурумдун протоколу өз учурунда даярдалбаганда, соттук актынын көчүрмөсүн сот өндүрүшүнүн тилин билбеген иштин катышуучусуна котормосуз тапшырылганда, соттук актынын корутунду бөлүгүндө даттануу мөөнөтү так эмес көрсөтүлгөндө. Аталган негиздер
кызматкерлердин аракеттеринин натыйжасында жол берилген учурлар болуп саналат. Бирок бул негиздер толук эмес, себеби өкүм чыгарган сот жүйөлүү себептер боюнча дагы даттануунун же талапты берүүнүн өткөрүп жиберилген мөөнөтүн калыбына келтире алат. Жазык процесстик кодексинин 403 беренеси жүйөлүү себептердин тизмесин же критерийлерин белгилебейт. Бирок ошол эле кодекстин 119 жана 242 беренелеринде ошол жүйөлүү себептер көрсөтүлгөн. Аларга адамды келүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан оору, биринчиден, экинчисинен жакын туугандарынын жубайынын өлүмү, табигый кырсыктар, чакыруу кагазын албай калуу, адамды белгиленген мөөнөттө келүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан башка жагдайлар болуп таанылат. Даттанууну же сунуштаманын берүүнүн өткөрүп жиберилген мөөнөттүн калыбына келтирүү үчүн жүйөлүү себептердин тизмеси жок болгондугуна карабастан, өкүм чыгарган сот жогорудагы жагдайларды даттанууну же сунуштаманы берүүнүн өткөрүп жиберилген мөөнөттүн калыбына келтирүү үчүн жүйөлүү себептер менен байланыштырууга укуктуу. Ошентип, ишке катышкан тараптардын укуктарын коргоонун каралган механизмдери жөнүндө айта алабыз. Анткени жогоруда көрсөтүлгөн негиздер болбогондо же жүйөлүү себептер болгон учурда бул субъекттер даттанууну же сунуштаманы берүүнүн өткөрүп жиберилген мөөнөттүн калыбына келтирүү жөнүндө арыз менен кайрыла алат. Кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 403 беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү, арызын канааттандыруу же баш тартуу жөнүндө судьянын токтому апелляциялык инстанциядагы сотко даттанышы мүмкүн. Бул сот актысын кассациялык инстанцияда андан ары даттануу кылмыш жаза процессуалдык кодексине каралган эмес. Ошондой эле кылмыш жаза процессуалдык кодексинин жоболоруна ылайык соттун чечимдерине апелляциялык инстанцияда гана даттануу төмөнкү процесстик аракеттерге карата каралат. Биринчиси бөгөт коюу чарасын колдонуу же өзгөртүү, экинчиси бөгөт коюу чарасынын мөөнөттөрүн узартуу, үчүнчүсү экспертиза жүргүзүү үчүн адамды медициналык же психиатриялык стационарга жайгаштыруу, төртүнчү жазык ишин токтотуу, бешинчиси жазык ишин прокурорго кайтаруу. Белгилей кетсек, жарандык процесстик кодексинде жана администрациялык процесстик кодексинде даттанууну же сунуштама берүүнүн өтүп кеткен мөөнөттүн калыбына келтирүүнүн башка эрежелери белгиленген. Ошентип бул кодекстердин жоболоруна ылайык жарандык жана административдик сот өндүрүшүндө даттанууну сунуштаманы берүүнүн өтүп кеткен мөөнөттүн калыбына келтирүү же калыбына келтирүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге апелляциялык жана кассациялык инстанцияларга даттанууга жол берет. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин негизги концепциясы болуп, соттордун ишин оптималдаштырууга, каралып жаткан кылмыш жаза иштеринин жүгүн азайтууга жана сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жогорулатууга багытталган. Кылмыш жаза процессуалдык кодексте ишке катышкан тараптардын материалдык укуктарын коргоого басым жасалып, тараптардын процесстик укуктарын ишке ашыруу боюнча талаптарды күчөтүү каралган. Бул чаралар биринчи кезекте жарандык жана административдик сот өндүрүшүндө жеке же өкүл аркылуу өз укуктарын коргоого жана процесстик аракеттерди жасоого жол берилсе, кылмыш жаза сот өндүрүшүндө адвокаттын милдеттүү катышуусунун институту каралгандыгына байланыштуу. Адвокаттын катышуусусуз ишти кароо кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 421 беренесинин жоболору боюнча сот актысын жокко чыгарууга алып келүүчү кылмыш жаза процессуалдык мыйзамды олуттуу бузуу катары таанылат. Бул жобо тараптардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоо бул ишти кесипкөй негизде жүргүзгөн адамдар тарабынан милдеттүү түрдө жүзөгө ашырыларын болжолдойт. Бул тараптардын кызыкчылыктарын жакшыраак көрсөтүүнү билдирет. Процесстик укук бузууларды кассациялык инстанцияда кароо боюнча кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 441 беренесинин жоболоруна ылайык кассациялык инстанциядагы сот процессуалдык укуктардын ченемдерин олуттуу бузуулар бөлүгүндө иш боюнча өндүрүштү текшерүүгө укуктуу. Процесстик укуктун ченемдерин олуттуу бузуулар болуп аталган кодекстин 421 беренесинде каралган негиздер эсептелет. Аларга ишке катышкан адамдардын мыйзам тарабынан кепилденген укуктарынан ажыратуу же кысым көрсөтүү, сот өндүрүшүнүн жобосун сактоо аркылуу же башка жол менен иштин жагдайларын ар тараптуу жана объективдүү иликтөөгө тоскоол кылуу, мыйзамдуу жана негиздүү өкүмүн токтомун чыгаруусуна иштин туура чечилишине таасир тийгизген же таасир тийгизиши мүмкүн болгон бузуулар кылмыш жаза процессуалдык мыйзамды олуттуу бузуу деп табылат.
Аларга төмөнкүлөр кирет. Биринчиси, жазык сот өндүрүшүн жокко чыгарган жагдайлар болгон учурда ишти сот тарабынан токтотпосу. Экинчиси, соттун мыйзамсыз курамы тарабынан өкүм чыгаруу же сот арачыларынын мыйзамсыз коллегиясынын курамы тарабынан вердикт чыгаруу. Үчүнчүсү, сырттан жүргүзүлгөн учурлардан тышкары айыпкер жок болгон учурда ишти кароо. Төртүнчүсү, ишти адвокаттын катышуусусуз, эгерде анын катышуусу ушул кодексте ылайык милдеттүү болуп саналса, же айыпталуучунун адвокаттын жардамынан пайдалануу укугун башкача бузуу менен кароо. Бешинчиси, айыпталуучунун өзү билген тилди же котормочунун жардамын пайдалануу укугун бузуу. Алтынчысы, тараптардын жарыш сөздөрүндө айыпталуучунун катышуу укугун бербөө. Жетинчиси, айыпталуучуга акыркы сөз бербөө. Сегизинчиси, өкүмдү чыгарууда купуялыкту бузуу. Тогузунчусу, сот тарабынан жол берилгис деп танылган далилдер менен өкүмдү негиздөө. Даттанууну же талапты берүүнүн өткөрүп жиберилген мөөнөтүн калыбына келтирүү же калыбына келтирүүдөн баш тартуу белгиленгендей өкүм чыгарган сот тарабынан жүзөгө ашырылуучу процесстик аракеттерге да тиешелүү. Бирок бул аракеттер ишке катышкан адамдарды мыйзам тарабынан кепилденген укуктарынан эч ажыратпайт жана чектебейт. Сот өндүрүшүнүн жол жоболорунун сакталышын бузбайт. Иштин жагдайларын ар тараптуу жана объективдүү изилдөөгө тоскоолдук кылбайт. Мыйзамдуу жана негиздүү өкүмдүн токтомуна таасир этпейт. Ушуга байланыштуу кассациялык инстанциядагы сотко даттанууну же талапты берүүнүн өткөрүп жиберилген мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө соттун токтомуна даттануунун же калыбына келтирүүдөн баш тартуунун зарылдыгы жок. Ошентип, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин жоболору жазык сот өндүрүшүнүн милдеттерин жакшыраак аткаруу үчүн кассациялык инстанциядагы сот тарабынан каралуучу маселелердин толук тизмесин белгилейт. Атап айтканда, инсанды, коомду жана мамлекетти кылмыштардан коргоо, ошондой эле инсанды мыйзамсыз жана негизсиз айыптоодон, соттоодон жана анын укуктарын жана эркиндиктерин чектөөдөн коргоо. Конституциянын 4-чү беренесинин 58-чи беренесинин 4-чү бөлүгүндө белгиленгендей, конституциялдык кепилдик жазык процесстик кодексинде ишке ашырылган. Тактап айтканда, соттолгондорду биринчи инстанциядагы соттордун жана апелляциялык инстанциядагы соттордун чечимдерине даттануу укугу караштырылган. Бирок бул конституциялык кепилдиктери ишке ашыруу үчүн жазык процесстик кодексте жазык сот өндүрүшүнүн милдеттерин аткаруу үчүн, ошондой эле жазык иштерин кароону негизсиз созуктуруудан качуу үчүн белгиленген даттануунун тартиби жана мөөнөттөрү каралган. Ошондой эле жазык процесстик мыйзамдар жаңы же жаңыдан ачылган жагдайлар боюнча иштерди кайра кароо институту караштырылат. Бул ошондой эле жарандардын өз укуктарын жана эркиндиктерин коргоого конституциялык кепилдиктерди камсыз кылат. Жогоруда баяндалгандардын негизинде арыз ээлери тарабынан көрсөтүлгөн каралып жаткан жоболор жазык сот өндүрүшүнө катышкан тараптардын укуктарын бузбайт жана Кыргыз Республикасынын конституциясына карама каршы келбейт деген тыянакка келип жатабыз. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 34-чү беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 4-чү беренесинин 403-чү беренесинин 4-чү бөлүгүн көрсөтүлгөн жоболорду Кыргыз Республикасынын конституциясынын ченемдерине ылайыктуулугун текшерүү жөнүндө Матсаковдун жана Табалдиеванын өтүнүчүн канааттандыруусуз калтырууну суранабыз.